Борбор каладагы кылмыштар жана кырсыктар боюнча баяндаган Жараян медиа каналынын Жараян рейд берүүсүн сунуштайбыз. Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биздин берүү алгачкы жолу Ички иштер министрлигинин кайгул кызматкерлери менен биргеликте Бахус аталышындагы рейд жүргүзүштү. Бишкек шаарынын Ленин районунда рейдтик план Бахус аттуу рейд өтөт. Мыйзам чегинде иш алып баруу, жол кырсыктарын алдын алуу, кылмыштуулукту алдын алуу результат болсун. Бүгүн эртең мененге чейин 8-ге чейин. Рейд учурунда милициянын кайгулуу кызматкерлери Жибек жолу көчөсүнөн өткөн автоунаалардын айдоочуларынын унаага тиешелүү документтерин жана алкоголдук ичимдик ичкен же ичпегенин текшеришти. Aa, 180 somla деген olsa var ama. Bakır meydanı değil mi? Ama нет, девочка, видишь? Андан соң Жибек жолу жана Лермонтов көчөсү кесилишкен жерде Стефагон үлгүсүндөгү автоунааны күмөн санап токтоткон учурда рулда бара жаткан айдоочу унаасын буруп жол жээгине токтотуп, унаадан түшө калып эле рулда мен эмес элем, досум болчу деп ар кайсы шылтоону айтып баштады. Андан соң унаанын ичиндеги жүргүнчүлөр түшө калып, кайгулуу кызматкерлерин ар кандай жаман сөздөр менен сөгүп, тоскоолдук жарата баштады. Ким токтоп? Жактан толтура киштип. Ким токтопту? Той айтачы мага. Эмне токтойт атасың? Sen мындай мыйзамды көрсөткөн адамсың да? Жок. Мыйзамды көрсөткөн адамсың да? Мыйзамды көрсөткөн адамсың да? Жок. Жок, эмне болду? Байке. Ким бар? Айдоочу эмне качып отур? Айдоочу биздин так болду. Ким? Жок. Ой дейм, досуңса, Ал этпейли. Рахмет. Аны эмне кармап атасың сен? Бергелдем айта. Не oldu? İşte golgunduk mesela. Ne oldu o tam mesela? Çasan. Ne oldu? Ne özce tarttı? Ne özce tarttı? Ne? Kamay sen abi. Tart oldu. Yok. Tart oldu. Çakırma старшина. Direkt başka ne oyuncu mu? Lermontof. Ким за рулем биздин такта байке. За рулем çıkıp otasın sen. Niye çıkıp otasın? Мына за рулем. Kim za rulem? Мына. Доски, право, справа. Камайда башташ. Şortpaçı. Var mı video fiksasyon? Конкретно var mı? Көрсөт, ким эле за rulem? Мыйзамды көрсөткөн эмелерсиңер да? Келе мында көчөдөгү мындай сүйлөбөйсүңөр байкелер. Эй, брат, нормально эле. Мындай дебей да. Байкелер бизге эмне деп атабыз? Жаман эмне деди? Эй, жигиттер, мындай дегиле да. Сен келе кал эле, мындай. Ким качты? Качытпа баш. Ким качты? Сен көрсөтпөчү.
Artık sen doğru götürdün parkta. Otsan. Hiç kim otsan. Savaş komandı. Bilmesen aytan mı? Baştan napar mıyım? Eko var. Belgel sen tart odasın mı? Belgel. Mayaka tuttan. Eko var gel durup. Var 300 saat ya aman bırak. Eko var gel durup. Mayaka provokatsiya qilib turib teydi napar mıyım mana? Hech kim provokatsiya qilgan. Mesela bu videoda var. Seda turibdi. Seda turavu. Anlayapsiz provokatsiya qilib. Biroq to'qson, biroq kelib meni ko'rdi. Qanday biroq to'qson kelib, biroq provokatsiya qilib mana. Мына водитель біздің сопсы эмесіне байке досточу мындай мындайды байке келди да сіздердечи конкретночи мен билем мындай жол ойнамайга жүргендердечи мындай да мен деле билем эй байке маяктан ата эч ким ичкен эмес эч ким ичкен эмес сопсом документтерди берип коесузбу бербейм эмнеге берем сопсом ал жыттанган муж Koyun bayke Бұл не айдоочу экен сен билип атасың аны. Ким айдоочу экенин ким берди? Брат, коюн айтпайсың не? дос балабыз алып кетип баратат үйүнө элип алып кетип баратат бизди үйгө жат таштап салайын депчи бизде атайын чакырып келген брат тетигине тартып отуруп мына чакырдык биз тиги макс менен чалды доге келди алып кетип баратат анан тиякта токтуп анын анда эч ким майкам кызычу экен деп дафига машина базар жок эчтекеден жасын анан келип отуруп водитель биз майка келип токтоп biz дальше майдан судан тайбесек жоқ байке сіз қарабайсызбы сіз тосқан жоқ сіз білбейсіз анан кейін ошол менен сүйлөшүп көрүңүз анан жөн эле ертең соттошуңуз болот сотко барсаңыз болот мен айта эмесмин биринчиденчи мен сага апаңды мен сага эме бербейм жол бербейм каякта жазылып турат то что айдоочу эмес кишини эле оформить Шылтоо айтып тоскоолдук жараткан жүргүнчүлөр соолуктуу же тоскоолдук жараткандан майнап чыкпаарын билиштиби? Айтор кепке келип, унаны башкарып бара жаткан айдоочу да күнөөсүн мойнуна алды. Машина сиздикиби? Товарищ командир. Жок, мунуку эмес, бирок бул айдап жүрөт правосын. Жок, хорошо, машинанын хозяйыны керек болот азыр. машинанын хозяйыны Кандай турда керек болот сизге? Машина кимдики машина? Ким айдап келди? Бирөөнүкү болот. Бул жумушунан бул мунуку. Бул жумуш аркылуу машинага ушул байке жооп беребиз? Жок. Айдап келген кишини сураган жокмун. Ким жооп берет машинага? жооп берет Водитель ким? Ошол жооп берет. Силер кандай аркылуу? Мен кимес тотпойм. Жок. Силер кандай аркылуу сурап атасыңар силер? Эмне аркылуу сурап атасың? Декларация барбы? Сүйлөшүп кулак жакшы кулак шлем байке. Мейли. Машина сиздикиби? Байке. Чыкпасыңыз берсеңиз. Байке. Бияқта бизде эле камера. Кандай декларация барбы? Кана эмне бар? Эмне декларация керек байке сизге? Кана эмне? Жок, эмне декларация керек? Эмнеге токтоттуңар силер? Эмне причина? Мына причина байке. Кана Штраф. 40 штраф бар экен машинамда. Полициянын кайгылуу кызматкерлери айдоочунун ичимдик ичкенин же ичпегенин аныктоо үчүн наркология борборуна алып барышты. Айдоочу алкоголдук ичимдигин ичкендиги аныкталган соң тийиштүү протоколдук кагаздар толтурулуп, унасы айыппул төлөөчү короого киргизилди. Жараян рейд берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы мына ушулар болду. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аман болуңуз урматтуу көрүүчү.